Кыргызстандын жерлери дээрлик менчикте. Калктын саны күн санап өсүп жатат. Турак жайга муктаждар үй салганга жер тилкесине жетпей, көп кабаттуу үйлөрдөн орун тийбей, батирден батир которуп жашап келишет. Мындай көрүнүш жарандардын каттоого турушуна, балдардын мектепке барышына, кала берсе паспорт алуусуна дагы жолтоо болуп жаткандыгы барыбызга эле маалым. Бул маселе кантикенде чечилет. Кыргызстандын жарандары батирден батир которуп жашоосун улантабы же өз алдынча түтүн булатып конуштуу болобу? Ушул суроого эл өкүлү Карганбек Самаков үн кошот. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып барам. Түз эфирдин мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып сиздер дагы суроо салсаңыздар болот. Түз байланыштын телефон номери 67 11 41. Карганбек мырза, кечээ эле президент Коргоо министрлигинин айрым кызматкерлерине батирдин ачкычтарын берди. Ошол эле күнү Аксыда чек арачылардагы айрымдары батирлүү болду. Бул албетте жакшы жаңылык. Жогоруда айтылгандай, жерлердин көпчүлүгү менчикке кетти. Эми сатыктагы жерлерди карапайым жарандар сатып алып үй салганга шарты да жок, мүмкүнчүлүгү да жок. Ал эми калктын саны жыл санап өсүүдө. Турак жай маселесин кантикенде чечебиз деген суроо жаралат да, ушулардан улам. Рахмат. Биздин баш мыйзамыбыз Конституциянын 46-беренесинде анык так жазылып турат да. Кыргызстандын ар бир жараны жеткиликтүү турак жай менен камсыз болууга укуктуу деп турат. Ошол эле беренеде мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары ошол жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылып берүүгө, шарт түзүп берүүгө милдеттүү деп турат. Демек, Кыргызстанда ар бир жаран укуктуу турак жай менен камсыз кылууга. Бул кандай жагдайларда чечилиш керек? Мына өткөндө 150ден ашык депутаттык запрос берип, бийлик бутактарына, бардык жерге запрос берип, курулуш компанияларына, завод фабрикаларына депутаттык суроо талап коюп, баарынан кат алдым да. Ошонун жыйынтыгында атайын токтом токуп жогорку кеңешке алып чыктым. Депутаттарыбыз толук колдоп берип, өкмөткө тапшырма бердик. Мамлекеттик ипотекалык программа кабыл алуу боюнча жана мамлекеттик ипотекалык компания түзүү боюнча 2 ай мөөнөт бергенбиз. Азыр 4 ай болуп калды. Иштер жазалып аткан чыгар, пока бизге алып келелек да. Мына бул жерде Кыргызстанда 400 миңден ашык кээ бир бейөкмөт уюмдардын баягы берген кат кабарларына таянсак, 400 миңден ашык жаран жеткиликтүү турак жайга жетпей жүргөн жагдай бүгүн. Ошонун дээрлик 70% жаш үй бүлөлөр. Булар качан мындай үйгө жетет? Ушинтип жүрүп эле турмуштан өтүп кетеби? Качан деген суроолордун үстүндө эле келе жатабыз. Муну таба турган жолдору бар. Биринчиден, президентибиздин 17-жылга чейин кабыл алган өнүгүү стратегиясында дагы камтылган. Мына өзүңүз айтып кеткендей, жакында Россиядан бериле турган өнүгүү фонддон 100 миллион долларды ипотекалык ушундай курулуштарга берели деп президентибиз жарыя болду. Абдан жакшы болду. Бул өзүнүн президенттин атайын чыгарган быйыл мамлекеттүүлүктү бекемдейли жана экономикасы көтөрөлү деген өзүнүн указына дагы шайкеш келип, дал келип отурат да. Мунун жагдайлары бар. Биринчиден, бул мамлекеттик ипотекалык компанияны түзгөндөн кийин сөзсүз түрдө бул жогорку кеңештин көзөмөлүндө болуш керек. Себеби бул стратегиялык маанидеги маселе болуп турат. Жогорку кеңеш эртең кетет. Өкмөт кетет. Баягы бектер кетет, бел калат, бете кетет, эл калат дегендей, элдин көзөмөлүндө эч бир кыймылсындай үзгүлтүксүз бул программа иштеш керек. Маселен, мына президентибиз көп бир жакшы иштерди жасап атат. Жанагы стратегиялык автомобиль жолдоруна коркпостон, үркпөстөн тикелей инвестицияны алып келип туруп салып атат. Бул биздин инфраструктураларыбыздын баары жакшырып атат буюрса. Ошол акчаны мамлекеттик кепилдик менен алып атабыз. Карганбек мырза, кечиресиз, азыр телекөрүүчүбүз уюлдук телефондон чыгып тур, суроосун угуп алалы, маек үзүлантабыз. Угуп атабыз сизди. Сурооңузду берсеңиз болот. Алло, ассаламу алейкумдар. Саламатсызбы? Суроо берейин дедим байкеге. Угуп атабыз. Биз 2005-жылдан бери жер участогу боюнча үлүшкө турабыз да. Анан алайын десек эле биздин айылдык менен айыл өкмөт алмашып, анан жер тилкесин берген адамдар алмашып, ой мурун анан списокко жазылбай калыптырсыз, мынтип калыптырсыз деп ар кандай маселесин айтып келет да. Ошого карата кандай иш чара көрө аласыздар?
мүмкүн болсо ошо жооп берип кетесизби? Рахмат. Рахмат. Кайсы айыл өкмөттү айтты? Айыл өкмөтүн айткан жок. Бирок бул суроого бар болчу. Биринчи жанакы сөзүбүздү, маегибизди улантып бүтүрүп алалы. Оюңуздун акырын ачып алсаңыз. Маселен, мен завод фабрикалардын, цемн заводдордун баардыгына тең запрос берип алдым. Бүгүнкү күндө ушу элибизге жардам беребиз деген жагдайда баары тең даяр. Экинчи жагынан алганда, маселен, президент айтты, 100 миллион долларды биз жанагы жеткиликтүү турак жайга берели деди. Ошол эле маалда өкмөт башыбыз болсо, коммерциялык банктын жетекчилерин чогултуп алып, 14% үстөгү менен 5 жылга берели деп атат. Бул кичине туура эмес. Менин ойлорумда башкача да. Маселен, бүгүнкү күндө милиция кызматкерлери, мугалимдер, медиктер, улуттук коопсуздуктагы оперлер, кызматкерлер, өзгөчө кырдаал министрлиги, коргоо министрлигинде мен депутаттык запрос алдымда 5000ден, 7000ден, 3000ден үйгө муктаж болгон адамдар. Маселен, милиция кызматкерин алалы. Ал алган айлык 10 000 сом. Батирге төлөгөн акчасы 15 000 сом. Ал сиз менен менин коопсуздугумду ойлогон жок. Ал жигит болсо үйүндөгү колуктусун ойлоп атат. Ал баягы квартира жөнүндө таң аткыча кулда жок болот, аны ойлонуп атат, жана башка болуп атат. Ошондуктан бул ипотекалык кредиттерди ала турган өзүнүн жакшы шарттары бар. Маселен, биз сунуштаган мамлекеттик ипотекалык компания эмне иш кылат? Ушул жактайга бир-эки токтолуп кетсем, уруксат берсеңиздер. Мамлекеттик инвестициялык компания болсо, эң биринчи орунда ички жана тышкы тике инвестиция менен алек болуш керек. Тышкы инвестицияны тартуунун да жолдору бар. Маселен, жанагында мамлекеттик кепилдик менен 2,5% 30 жылга чейин алып, сөзсүз түрдө 10 жылдык каникулу менен кредит алыш керек да. Ошол 10 жылдыктын ичинде 2,5% менен эгер биз үй куруп тарата турган болсок, примерно бир 14, 16, 18 миң долларлык үйлөр болуп атат да. Ошону жарандарга бергенде 10 жылдын ичинде карысынан да кутулуп, ошол 10 жылдык ипотеканын мөөнөтүндө кантип акчасын төлөп атып, кантип менчикке айланып калганын мына өзү билбей калыш керек да, ошондой кубанычта калып калыш керек. Ошондо пайызы канча болот? Пайыз, мисалы үчүн, Либерди алганда 2,5 банктын, биздин Кыргызстандын банк аркылуу обслуживание кыла турган болсо, бир 3 менен 5% гана ортосу болуш керек да, андан ашпаш керек. Анан жанагы курулуш компанияларды дагы бул тартканда, мисалы үчүн, Евросоюзда, Японияда 5, 7, 8% үстөк маржасы менен гана иштейт да. Мына ошондой комплексный подход менен келиш керек болот бул жерге. Бирок биздин банктар 3% үстөк менен кредит бербей калдыбы? Бизде коммерциялык банктар, бул мамлекеттик ипотекалык компания деген баардыгын камтыш керек. Өзүнүн завод фабрикалары болуш керек. Маселен, 5 миллион долларга 60 миң тонналык завод цементти курсак болот. Бизде запастар көп, глинобетонлар. Анан өзүнүн завод фабрикаларын куруш керек болот. Мисалы үчүн, Беларусьда жилье деген программа бар. Беларусьда өзүнүн, Россияда жилье деген программа бар. Булар атайын президенттин көзөмөлүндө, президенттин указы менен көп нерселер кое берилет. 700-кө жакын завод фабрика бар. Бир тек гана ушул жеткиликтүү турак жай компаниясына гана курулуш материалдарын чыгарып бере турган. Алар толугу менен бул жерде албетте салык саясатында жазаш керек. Ушул компания менен иш алып барган курулуш компанияларынын баардыгы тең толугу менен салыктан бошотулуп, сөзсүз түрдө элдин көзөмөлүндө болуп туруш керек да. Ар бир салык саясатын жасаган жерде баанын төмөндөшү, түшүп ылдыйлап баратышы көзөмөлгө алынып туруш керек да. Ошондо примерно 200 менен 300 доллардын тегерегиндеги доллар квадратный метрине чыгат буюрса. Бизде эми баягы рынокто эртең менен эрте турганы курулушчу, абдан жакшы, баары курулуш куруп атат, бирок баягы элитный үй деп коюшат, элитный үй куруп, анын баягы баасы өтө эле кымбат болуп, биздин жарандарга жеткириш өтө кыйын болот да. Телегөрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Угут абы, сизде сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Менин суроом бар эле, баардыгын караштырып атасыңар. Ушу инвалидтерге такыр эме жок да. Менин балам инвалид 1-группада, анан жок дегенде ушу ипотека менен болсо да ушу балама 1 комнат квартира алып берейин дедим эле да. Рахмат сурооңузга.
Майыптарга кантип бул мамлекеттик жана айтып аткан программанын ичинде болуш керек. Маселен Россияда мындай программа бар. Жилье деген программа бар. 10 жылдык мөөнөт менен ипотекалык үй куруп берет. Эгерде ал үйдө бир бала төрөлсө 30%ке чейин льгота кетет. Көп балалуу болсо дагы 30%ке чейин льгота кетет. Мына ушул сыяктуу биздин мындай оорулуу адамдарды, майып адамдардын баарын өзүнчө социальный блок кылып туруп жана программага киргизип коюш керек да. Ал сөзсүз түрдө камтылат. Сиз ушул демилгеңиз кандай болот азыр? Азыр эми биз өкмөт мына биз берген тапшырманы жасап, мына жакында презентация кылабыз деп атат, Кудай буйрса. 2 айлык мөөнөт бергенбиз, бирок 4 ай болуп баратат. Ошолордун баары камтып, анан бул токтомдун аткарылышы көзөмөлүн мага жүктөп коюшкан да. Ошондуктан мен дагы тыкыз байланышып, пикир алмаштырып атам азыр. Бул жерде эми биздин мына ар бир жарандардан келген суроо сопкуттардын баарын камтышыбыз керек да. Жакшы пикирлер түшүп атат. Ошолордун баарын камтышыбыз керек. Кыргызбек мырза, жогоруда айтып кеттиңиз, баш мыйзам баягы конституцияда жазылган, ушул үй алганга акылуу депчи. Эмнеге ушул 23 жылдын ичинде ошол баш мыйзамдагы ошол талаптар аткарылбай келди? Эми жеткиликтүү турак жай деген бул баягы алыбайдын алына жараша, мамлекеттин салымына жараша деген сөз да. Анан буга чейин баягы жылкыбызга карап ышкырып келе жаттык. Утур баягы бийлик алмашып атты, жана башка болуп атты. Бир белгилей кетчү нерсе, бизде 1500төн ашык пикет митинг болбоду. Ушулардын көбүнесе көпчүлүгү ушундай кыйналган, үйгө жетпей, талаалап, ар кайсы батирден батирге көчүп, сыз жерге жатып, деле жанына батып кеткенден улам анан ушундай социальный взрывтар чыгат да. Мына ошолордун баарын баягы мамлекетти бекемдейли десек, эң биринчи ушу жеңичинен социалдык маселелерди чечиш керек болот. Мына бүгүнкү күндө бул замандын талабы болуп атат да. Себеби 400 миңге жакын үй бүлө ушинтип талаалап жүрсө, үй батирлери жок. Алар качан биз үйгө жетебиз деп сарсана болуп, чачтарын баары агарып, уже карып кетти. А жанагы 70% жаш үй бүлөлөрчү келечектен үмүт жок болуп атат да. Ошондуктан бизде баары бар, Кыргызстанда баары бар. Бир гана чачыранды жайыт болгон, азыр биримдиктүү болуп, бирдиктүү болуп, биримдикке түшөлү деген бул призыв болуп атат да, Кудай буйрса. Мына баарыбыз тең пенсия кетебиз, аманчылык болсо. Бирок артыңда кылчайып караганда бир жакшы иштер жасалып калса, жакшы демилгелер көтөрүлүп калса, мына бул демилгени абдан көп уюмдар колдоп атат. Маселен, Ошто биздин Уразматов Кадыр деген активистибиз болсо, атайын келип кетти. Машинесин минип алып келип кетти. Мына ушу маселени жакшы көтөрдүңөр эле. Бизде 28 гектар жерди биз атайын дайындап атабыз. Ушундай жеткиликтүү турак жай үйлөрдү куруу максатында баарыбыз тең кубанып даярданып атабыз деп калды. Мына кандай сонун сунуштар четтен түшөт. Болжолдуу түрдө качан ишке ашып калышы мүмкүн бул? Бул мисалы үчүн менин оюма койсо, мен эртең менен саат 8-те баштайт элем да. Мен өзүм жаным тынбаган кишимин ушундай. Муну анан эртең бүгүн анан Лондон Парижди сүйлөп, элди коркутуп, анан бул болбойт, тигил болбойт дегенден четке айдап жок кылыш керек да. Себеби өкмөттүн 2 профессиясы бар. Ал 2 профессиясынын 2 суроосу бар. Биринчи суроосу эмне айтсаң жок дейт, экинчи суроосу эмне айтсаң жок дейт. Демек, жоктун аркасы жок. Мына өткөндө биз жанагы келечек деген жерге бардык да. Атайын Кыргызбек мырза, кечиресиз, телекөрүүчүбүздүн суроосун угуп алалы, андан кийин улантабыз маегибизди. Угуп атабыз сизде. Сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен суроом бар эле да, бул үй тууралуучу, жер тууралуу. Мен участогумдун документи бүтпөй атат да. Ошону кантип бүтүрсөм болот? Бул комплекс вопросов. Ошол боюнча. Бул кайсы жеринен бүтпөй аткан Толук айтып койсоңуз, кайсы жерден эмнеге бүтпөй атат? Ошол кызыл китеп бүтпөй атат да, документтер боюнча. Решение чыкканбы? Ооба. Жергиликтүү кызыл китепти колго алыш үчүн ал жер конкреттүү формада трансформациядан өтүш керек. Ал трансформацияга жетиш үчүн айыл өкмөттөн баштап өкмөттөгү комиссияга чейин, анан премьер-министрдин токтомуна чейин жетиш керек. Ошонун кайсы ортосунда туруп атат, мен билбейм, бирок кызыл китеп мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетер элем. Бүгүнкү күндө мына канчалык кызыл китептерди элдин башын айлантып, кызыл китеп деп сатып, бири менен бирин соттоштурган көп жагдайлар болуп атат. Муну атайын анализ жүргүзүп туруп айтып бербесе көрбөгөндөн кийин. Кечиресиз, жер боюнча сөз болуп калды. Жанакы телекөрүүчүбүз дагы 2002 жылдан бери
жер ала албайм, баягы айыл башчылар алмашкандыгына байланыштуу деп кетти. Анан ушул эле баягы баш мыйзамда ар бир жаран өмүрүндө бир жолу жер алганга укуктуу, милдеттүү деп жазылгандыгына карабай, жер ала албай, жерге жетпей жүргөн жарандарыбыз да толтура. Ал жерге ар кандай факторлор болушу мүмкүн. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө тигил бул айыл өкмөттө жашап аткан жарандардын көбүнүн эсеси пропискасы жок. Айылдан келген бойдон айылда пропискасы калган, бир жерде жок. Ал мыйзам чегинде болуш керек баары. Ошол айыл өкмөт учетко туруш керек. Ошол айыл өкмөттүн мүчөсү болуш керек. Жана башка бир топ факторлор бар да жерде. Прописка жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Эрте жазда эле ушу Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштарды кыдырганда, ошол жаңы конуштардын тургундары ушул маселени көтөрүп чыкпадыбы? Биз Батирде турабыз, пропискабыз жок, балдарыбызды мектепке бере албайбыз, паспорт ала албай жатабыз депчи. Жазында ошо келечек жаңы конушун кыдырбадык беле. Ошондон улам дагы 2-3 өлкөмгө барганбыз, бардыгы 6000ден ашык. Бүгүн эч кандай пропискасы жок үйлөр бар экен. Ошолордун баары мен атайын сессиядан көтөргөнмүн. Бул 6000 же бусуп сала албагандан кийин, же тартып ала албагандан кийин алды 20 жылдан бери ошондо төрөлгөн малдар үйлөнүп калыптыр. Буларга бүт документтештириш керек да. Бүгүн биздин бир топ депутаттар атайын мыйзам киргизгандан кийин ушул үйлөрдү баягы мыйзамдаштырып берели деп. Мен ойлоп атам, буюрса жакында ал дагы бир өзүнүн үзүрлүү жемишин берип калат болуш керек. Кантип инвестиция тартышыбыз керек? Кандай жолдор менен? Чет элдик кредиттерди, кредит алуунун абдан сонун жолдору бар. Мамлекеттик кепилдик менен жанагыдай биз автомобиль жолдорун салып аткандай, же болбосо кемин даткан алып аткандай, ТЭЦти куруп атканда, ошонун баары мамлекеттик кепилдик менен алынган акчалар да. Ошондой мамлекеттик кепилдик менен элибизге бербегенде кимге беребиз, туурабы? 400 миңден ашык үй биле үй жок отурса, жаштар мына 70% мамлекеттик кепилдик менен алып, тем более бул ипотекалык кредитке салынган үйлөр сөзсүз түрдө кредитти кайтарымы бар. Үстөгү менен кайтарыгы болот бул иште, Кудай буйрса. Анан экинчи дагы мындай маселелер бар. Мисалы үчүн мен Австриядан кат алдым. Бизде көп алтын кен чыккан жерлерибиз бар. Алтын жана башка баалуулуктарыбыз, жерлерибиз бар. Мына ошол жерлерибизди, маселен бир 60 тонналык алтын чыккан жерибиз болсо, ошону эч кандай кастырып, талкалап, цианид куюп, анын баарын ызы чыгылбай эле ошол эле бойдон залогко коюп туруп, эгер стоимость 3 миллиард болсо, биз 1 миллиард долларды 20 жылга ала алабыз. 1-2-3% менен. 20 жылдын ичинде биз жана акчаны 2 айлантып 1 миллиард долларга 100 000 квартира курулат азыр. 85 миңден 100 000ге чейин мен эсептеп чыктым. Аны 2 айлантып 200 000 квартира курсак болот да, туурабы? Малы келгенде татынакка тапшырып коюп, жерибизди кайрып элге коюп койсок болот. Же болбосо ички инвестиция. Мына бизде финансы министрлигинин астында ушуну мен такай эле көтөрүп жүрөм, ГФР деген бар. Государственный фонд экономического развития. Ошол жерде 54 миллиард сом бар. Канцы края не видать. Каякта экенин эч ким билбейт. Депутаттык запрос бере берип, анын бир 20 миллиард долларын кайырды, анан 30 миллиарды элде болуп атат, тиякта болуп атат, биякта болуп атат. Бул жерге конкреттүү түрдө комиссия түзүп 30 миллиард сом жатат. Мына соцфондубузда 37 миллиард сом жатат. Мен мисалы үчүн 51демин, Кудай кааласа, Кудай буйрса эртең 51ге чыгам. Мен да пенсияга чыгыш үчүн мага 13 жыл керек. Мен буга чейин пенсионный фонд төлөп келатам да. Мен onu ошол 13 жылга күтүп отурбай, ошол акчаны андан көрө элге иштетпейлиби? 37 миллиард сомду коюп койбой элге иштетпейлиби? 1 миллиард долларга жакын акча болуп атат. Дагы бир 40-50 миң квартира курулуп калып атат буюрса. Кыргызстандын профсоюздарын алалы. Соцфонд 180 миллион сомдон которуп берет жылына. Кайда кетти ал акча? Мисалы үчүн сиз профсоюз аркылуу бир льготный путевка алып ысык атага эс алам десеңиз, сиз 200 жыл күтүшүңүз керек. Көрдүңүзбү? Демек, пайдасы жок жерлердин баарын жаап туруп, пайдалуу факторлорго өткөрүшүбүз керек да. Анан дагы бир жакшы ой бар да, былтыр латент маркасы боюнча мен мыйзам киргиздим эле жогорку кеңешке. Мен жана ЮНЕСКО деп чапкылап жүрүп, ошол маалда ошол латент марка боюнча мен киргизген мыйзамды чаап салышты да. Бул Кыргызстандын бюджетине 1 миллиард долларды жылына алып келе турган, эч кимден сурабай, карыстабай, эч кандай колко кылбай эле бюджетибизге 1 миллиард доллар түшүрө турган мыйзам болчу. Ал каяктан түшмөк? Муну мына Өзбекстандын президенти указ менен кое берди. Белоруссиянын президенти указ менен кое берди. Беларусьта 1,4 миллиард доллар түшүп атат жылына. 2,8 эсе өндүрүш дагы экспорт, импорттун баары көбөйүп атат. Бул эмнени айтып атат? Мен жана данныйларды окуп отурсам, 86%
бүгүнкү күндө теневой оборотто экен. Жашыруун окат кылышат экен. Урдашат экен, ташып келет экен, бияктан үйүнөн арак куят экен, жана башка маселелер бар экен. Бул латентный марка деген мындай да. Кыргызстанга биз эмне кирип, эмнени алып ичип атабыз, кайсы дарыны ичип атабыз, кайсы пиваны ичип атабыз, кайсы тамекини чегип атабыз, эч ким билбейт. Бул бир эле контракт бар алып келүүчү менен заводдун ортосунда. Мына бул латентный марка деген биринчиден Кыргызстанга канча товар кирип, канча товар оборот кылып атканын автоматтан учет кылат дагы. Экинчиден гарантия берет. Бул заводдон түз Кыргызстанга келген, ичсең болот, баасы мындай эмес, баасы мындай деп. Өзүңөр билесиңер. Дарылардын баалары азыр канча эсе кымбаттап метип атат. Мына ушул латент маркасын киргизе турган болсок, эгерде Кудай буйрса 1 миллиард доллардык эсеп да бул. Мунун 50%-ин завод фабрикага берсек, мисалы үчүн мына фасолдо 80-200 миллион доллар түшүп калды деп сүйүнүп атабыз. А бул 400 миллион түшсүн, 500 миллион түшсүн. Ошол жерге бир заводду переработка кылып койсок, 50%-ин айыл чарбага барып, 50%-ин жеткиликтүү турак жайга берсек, 40 000 квартира бүтүп атпайбы Кудай буйрса. Карганбек мырза, кечиресиз, теле көрүшүбүз бар экен байланышта. Угула алды суроосуна. Угута сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Мен Барагайымдан болом, Инкылаптан, Ош область, Карасу район. Сурооңузду айтыңыз. Ошону азыр элдер чыгып кетип атат өзүнөн. Өзбекстандын ичинде жерибиз. Ошода жашайбыз. Азыр 9 үй бүлө калды, 100 үй бүлөдөн. Эми кышка жакын чыгып кетет. Ал неме болот эми ушул? Өзбекстанга калып кетет го жер. Ошол тууралуу неме дейсиңер? Бизде көптөгөн чегара маселелери, чыр маселелери албетте бизде 70тен ашык делимитация, демаркация болбогон жерлер бар. Бул эки өкмөттүн ортосундагы эң чоң сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен бүтө турган иштер. Чоң маселе бул. Ошол убакта мына барактан эле элдер чыгып кетет, эртең жер Өзбекстандын аймагында калып кетет деген коркунуч бар да. Албетте биздин эки өкмөттүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн чабалдыгынан келип чыгып атат ушунун баары. Өзү ушу тышкы саясатта жалгыз эле президентке жүктөп койбой өкмөттө чуркаш керек да. Парламентте да международный комитеттер бар, эки жакка чапкылап парламент аралык байланыштар бар, келишимдер бар, ушу чуркап иш алып барсак жакшы болот эле да. Карганбек мырза, жана айтып кеттиңиз, ошол үйлөрдү куруу үчүн сырттан кредит алуу маселелери боюнчачы, инвестиция тартуу маселеси боюнча. Ошол эле кредитти, ошол эле инвестицияны тартып туруп, мисалы азыркы жаңы конуштардагы мектеп, жол, электр энергиясы, таза суу, ошол маселелерди эле чечсе болот да. Албетте. Комплексный подход. Мисалы үчүн өткөндө келечек жаңы конушуна бардык. Эл менен жолугуштук. Мен сүйлөшүп атып эле маңдайда турган 3-4 кишини түшүндүм. Суроо бир эле суроо менен. Маселен илгери баягы жер проблемасын чечели деп бөлүп берип койшкондагы 5 сотка жерге жана мама томолок менен баткак менен бир 2 комната салып алган. Анын туалети тетиякта, ичинде суусу жок, инфраструктура жок, эчтеке жок. Анан сурай берип атам. Эгерде сизге ушул мама томологуңузду участогуңуз менен алып туруп, ордуна 3 комнатный ысык суусу менен благоустроенный квартира берсе, ыраазы болот белеңиз десе, ой ал жомокта деп атпайбы, андай деп эле сүйүнүп айтып атпайбы? Демек, өкмөттүн жок эле жок деген суроолоруна мен мындай айткым келет да. Бишкек ос жалпагынан өсүп баратат. Биз Дубайдай, Анкарада, Шанхайдай болуп тикесинен өсүшүбүз керек да. Таза абаны көздөй, тик бой көтөргөндөй өсүшүбүз керек да. Ошондуктан мисалы үчүн жанагы үйлөрдүн бир 4 эле үйүн алсак 20 сотка болот. 20 соткага деген 250 жеткиликтүү батирлүү үй куруп койсо болот. Анан 4-өөнү каалаган этажына белек кылып койсо болот. Мына мындай маселени жеринен тарс-тарс чечсе болот да. Карганбек мырза, убактыбыз аз калып баратат, кыска жооп берсеңиз. Анан могул шаардын ылдый жагында, мына Дордой базары жагында таштан талаасы бар, аны өзүңүз жакшы билесиз. Айылдын асты толтура үйгө толду. Калп айтпасам бир 6-7 жаңы конуш бар, 10 000 деген шаар тургундары жашайт. Бирок таштан талаасынан чыккан түтүндөр ошол жерлерди каптайт. Жаңы конуштун тургундардын ден соолугуна зыянын тийгизип атат. Эртең бул дагы чоң маселе болуп чыгышы мүмкүн. Ушул маселени жогорку кеңеште көтөрүп, өкмөткө же мэрияга тапшырма коюп, маселени чечиштин жолу барбы? Бул көп көтөрүлдү. Бул көп көтөрүлдү. Биринчиден ал жерде мыйзамдуу жолдо эч ким кесип берген эмес, аны баягы захват кылышкан да. Бирок кийин мыйзам баштарды да. Келип эле баягы эми айла жок да. Мен кетпейм уш жерге, салдым уш жерде, өлсөм өзүм жоомда деп эле койгондуктан айла жок окат да. Бирок мен ошол жарандар угуп аткан болсо айтып кетер элем, ал ежеминутно секунд сайын ошол жерде уу газды жутуп ууланып атышат да.
жана таштандыдан өзүнүн химический газдары чыгат да. Эми ушул турак жай маселеси боюнча сөз кылып атабыз. Жогорку кеңештин депутаттарына турак жай маселеси чечилет. Берилет, квартира берилет. Квартирасы жокторго, квартира жетпей калгандарга жок дегенде акчасы төлөнүп турат. Неге башка мамлекеттик мекемелерде бюджетте иштеген жарандарга мындай маселе чечилген эмес да? Бул теңсиздик деп койсок болот? Сиздин пикириңиз? Менин оюма койсо өтө көп өзгөртүү кылат элем да. Мына мен 2 жолу мурун эл өкүлдөр жыйыны депутаты болгонмун. Биз эл өкүлдөр жыйыны кезде мамлекеттен айлык албай бекер иштечүбүз. Мына бүгүн убакыт келди окшойт. Кош палаталуу парламент түзүп, эл өкүлдөр жыйыны түзүш керек. Мыйзам палатасын ашып кетсе 30 депутат жетет законотворческий деятельностька. 300 депутат болсун, 400 депутат болсун эл өкүлү ар бир районду, ар бир жерди камтып, зато көйгөйлүү маселелердин баары абдан бышымдуулуктуу чечилип турса да, мамлекетке зыянын келтирбей, квартира сурабай, үй сурабай, машина сурабай өз арбайларын өзү сокчу да. Ал маселеге дагы бир Кудай айткан күнү келербиз. Эми бүгүнкү күндө бул болору болду, боёсу канды. Депутаттар үйүнө алып атса алып аткандыр, министрлер алып атса алып аткандыр, салып атса салып аткандыр. Мен өзү жер менен таманым жерде жер менен баскан адаммын өзү. Мен эл ичинде көп жүрөмүн, ошондуктан күйүп эл менен чогуу бир иштер жасап калалы деп атканым ушул. Бүгүнкү күндө мына тышкы саясатта, тышкы байланышта менин өтө орчундуу байланыштарым бар. Ошолордун баарын келгиле колдонолу Кыргызстан үчүн. Кыргызстанда кичине кыйналып аткан элибиздин турак жай проблемаларын чечип туруп, бир жүктөрүн аркалап, бир чоң арык чаап барып кетсек, андан кийин энелерибиз турат. Улап кете турганчы, туурабы? Каргамик мырза тиле көрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Угуп атабыз, сиз сурооңуз берсеңиз болот. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Мен бул Бишкектен чалып аттым эле. Мен бул Чернобыль апатынын катышуучусумун да, экинчи топтогу Маев Белеков Керимжан Алтымышевич. Мен бул Бишкекте Ленин районунун Чернобыльчылардын төрагасы болом. Ушу бизге деген бул Чернобыль коомуна бир үй, квартира жагы маселеси аябай бизде ушундай көйгөйлүү суроо да. Себеби биз деген жыл сайын 50-60 адам биз уже жоготуп баштадык да, биз квартирасы жок эле ушундай алдыбыз карлар үйүндө жашап атабыз Чернобыльдин апаты. Бирок мыйзамда жазылып турат, биз арыз бергенде 1 жыл сайын үйгө кириш керек деп. Үй бүлөсү менен карлар үйүндө жашап аткан чернобыльдер бар. Рахмат сурооңузга. Туура. Абдан туура айтып атат. Положение бүт мыйзамдын чегинде баары кабыл алынган, шарттардын баары бекитилген, бирок тилекке каршы мамлекеттин ошол мыйзамдарды аткара албай жаткандыгы себеби бар да. Бюджеттик таңсыздык бизде 20 миллиард сомдон ашык. Эми ал жана жылына 50дөн өлүп атабыз, кетип атабыз деп өлбөгүлө убакыт шарт жок азыр. Аман эсенчилиги болуп турсун. Баары самарчылыкта болсо, Кудай буйрса, биз дагы ушул программанын ичине киргизип сөз беребиз да, Кудай буйрса. Эртең өкмөт менен сүйлөшкөндө дагы ушу концепцияны баягы презентация кылганда дагы сөзсүз ушу Чернобыль жөнүндө мен айтам ал жерде буйрса. Сиз могул Кыргыздын тарыхый эстеликтерин, адабий байлыктарын ЮНЕСКОга каттатып жакшы иш кылдыңыз. Албетте бул эмгегиңизди эл баалайт болуш керек. Эми могул жакында Ысык көл жергесинде көчмөндөр оюну өткөн турат. Көчмөндөр оюну башталбай жатып, анын айлын астында түрдүү ушак кептер айтыла баштады. Үзгүлтүккө учурашы мүмкүн, бүтпөй калат деген сыяктуучу күнөн саноолор бар да. Бул багытта сиздин пикириңиз? Көчмөндөр оюну Кыргызстандын элине, Кыргызстандын жеринин аброюн көтөрө турган кичине таандык нерсе болот да. Эгер сен жөнүндө бирөөлөр ушак айтып, кеп кылып, сен айтып атса, значит ты личность дегендей да. Бүгүн мына Манас атабыз, мына Үчилтикти, Шырдак, Боз үй баары мына киргизип берип келатам буюрса, күзүндө Шырдакты киргизем буюрса, андан кийин Көкбөрүнү киргизем буюрса, андан кийин Кара Жоргону киргизем, чапкылап эле жүрөм мына Европадачы, Кудайым буюрса. Дүйнөгө таанылтуунун эң сонун жагдайы болуп атат. Бул баягы дүйнөлүк мураска кирип атабыз. Мына көчмөндөр оюну ушу президентибиздин демилгеси менен болуп атат да. Бул Кыргызстанды, кылымдарды карыткан кыргыз элин дүйнөгө таанылтуунун эң жакшы жолдорунун бири да. Бул жерде ар кайсы ушак айтып, ар кайсы сөз айтып, абу дебей биригиш керек. Бул биримдикке чакырган көчмөндөрдүн оюну. Мен тескерисинче айтат элем, ушу баардыгыбыз колубуздан келишинче салымыбызды кошуп, жардамыбызды берип, жанагы 40тан ашуун мамлекеттен келе турган
коноктордун баарын жакшы маанайда тосуп, бара-бара бул улуттук ат оюндар мына көкбөрүнү киргизсек, ЮНЕСКО Кудай буйрса эртең биз Борбордук Азиядагы олимпиадалык оюндарга да претендовать этип баштасак болот. Бул абдан жакшы демилге болгон. Эми өкмөт канчалык деңгээлде чапкылап атат билбейм, күнү-түн иштеп ойлоткандыр. Бирок келгиле урматтуу кыргызстандыктар, келгиле туугандар. Бая түштүктө сөз бар, үркөрдөй болгон элимди үкөм үчкө бөлбөчү деп. Бөлүп жарылбай, биримдикте болуп, биримдик менен жакшынакай ушу оюнду дагы өткөрүп коелу. Дүйнөгө таанылталы да бир жолу Кыргызстанда. Биздин убактыбыз соңуна келип жетти. Карганбек мырза келип, убактыңызды бөлүп келип, ушул маек куруп бергениңиз үчүн рахмат. Иштериңизге ийгилик, ден соолук берсин. Кудайым, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн турак жай маселесин талкууладык. Көрсөтүүнүн коногу Жогорку Кеңештин депутаты Карганбек Самаков болду. Кудай буйрса ушул демилгелер ишке ашып, Кыргызстандын ар бир жараны, ар бир тургуну өз үйүндө өзүнүн түтүнүн булатып, үй бүлөсү менен аманчылыкта болсун деп коштошом. Амандыкта жолугалы. Рахмат.